Мына ушул ысыкканага коюлган бачок, ичинде мотор турат. Мотор мына ушул ичиге сууну камсыз кылып турат. 1 тонналык мотор. Бул ар бир саатта 2 минуттан иштеп турат мотор. Муну иштеткен мына ушундай таймер. Мына ушул таймер ар бир саатта 2 минуттан иштеп, мотор иштетип, сууну чачып турат. Муну электриктерден тапсаңыздар болот. Базарда сатылат. Мына ушуну коюп койсоңуздар болот. Assalamu alaikum, урматтуу Багастыр Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү, кутман күнүңүздөр менен. Руслан акабыз мына ушунун котормосун билбей атабыз, эмне деп айтышты билбей атабыз, туманообразный деп айтып атабыз. Ушуну комментарийге жазып коюңуздар. Тааныштырайын. Так, бунун узуну 10 метр окшойт. 12 метр. 12 метр. Турасы 4 метр. Мунун ичине кирсең, кадимкидей нымдуулук. Ары бир 1 саатта чачып турат, туман кылып чачып турат. 1 саатта 2 минутта чачып турат. 1 саатта 2 минутта чачып турат. Бул максаты көчөттү көбөйтүү болуп эсептелет. Муну вегетативдүү түрдө көчөттү кыркып келип бутагын. Мына ушундай кассеталарга салып көбөйтсө болот. Мына ушуну клон деп айтсак дагы болот да. Мына азыр Руслан кылып аткан иш кулпунайдын мурчуларын кыркып алып кирип биогумуска кассетага отургузуп аткан мезгили. Топко отургузуп атабыз. Топко отургузуп атасыңар? Мына ал жактарда да баштаган. Тамырлап биринчи койгон арасы. Биринчи койгон жагы азыр жалбырак. Жаңы жалбырак чыгара баштап тур, мына жагы. Бар чыгарды, мына чыгарыптыр. Жаңыдан. Уже көктөп баштаган. Көчөттөрдү мына ушундай тамырлатуу менен көбөйтүп алса болот. Бул максаты көчөттөрдү мына ушундай көбөйтүү. ВСЛ кылсаңыздар болот же башка көчөттөрдү бутагын кыркып алып келип, мына ушундай кассетага салып, ушундай жайда көбөйтсө болот. Анткени бул жерде нымдуулукту жакшы сактайт. Бул негизинен көчөтчүлөр үчүн керек, аябай керектүү нерсе. Эмнеден жасады дей турган болсоңуздар, так, узун турасын айтты, кадимки үйгө иштетилген пластик турбалардан жасалган экен. Ошолордон ийип жасалыптыр. Жалпы расходу бул жерге 70 миңден ашып калды деп айтып атат. Так, ичинде кеч свет жана жанбайбы буга? Жок. Свети жок, Мына туугандар кадимки теплицанын пленкасы, анын сыртынан күйдүрүп койбош үчүн, кичине көлөкө болуш үчүн сетка карартылган, сетка тартылган. Канча проценттүү? Бул 55%. 55% тартылган сетка. Көрүп турасыздар. Ичинде кадимки Бул нержавейка профиль. Нержавейка профиль атайын ушундай коюлган. Так, эң чакан жөнөкөй, чөнтөккө экономдуу. Мына ушундай жол менен көчөттөрдү көбөйтүп, сиздер дагы аракет кылсаңыздар болот. Бул жерде сиздерге кеңири маалыматты бере албайм. Бул жерге келип өзүңүздөр кеңири Русландын консультация алып кетсеңиздер болот, туугандар. Кула кааласа бул жөнүндө кеңири маалымат беребиз. Сиздер менен Багастыр Кыргызстан каналы болду. Тынчыган болуңуздар.